Ысык Көл облусунун Тоң районундагы 3 айылдан турган Актерек айыл аймагынын тургундары 4-сентябрда Барбулак пансионатын элге кайтаруу талабы менен айыл өкмөттүн имаратына чогулушту. Жыйынга келгендердин айтымында аталган эс алуучу аймак 2006-жылы жеке тарапка жең ичинен сатылып кеткен. Эми эртең соттук чечим туура эмес, элге каршы чыга турган болсо, митинг өткөрүшүбүз керек да. Актерек айыл аймагынын Каракоо айылындагы бул 2 гектардан ашык аймак Союз тараганда элге үлүш жер катары бөлүнүп берилген. Ошол учурда жерге ээ болгондордун арасында Эркинбек Акматов да бар. Бирок жерлер элге берилбей эле айыл өкмөттүн социалдык фондко карызын төлөө үчүн чегерилип кеткен. Айыл өкмөттүн 76 000 сому карыз үчүн, бул кенеде акча үчүн ушул соцфондко опистеп, ошол кездеги айыл өкмөттүн башчысы менен келишип алышып, описке кирип туруп, анан Мез районунун сотунун решениясы менен 2,5 миллионго баалап туруп, ушул жерди сатып ишкен Жусуп Бакыт деген жигитке. 2,5 миллион эмне? 2,5 миллион сомго. Айыл өкмөттүн карызы болгон 76 000 эле сом болгон. Бирок Мез районунун соттагы келишүүчүлүк менен 100 000 сомду приписка кылып, жасалма түрдө кошуп, айыл өкмөттүн карызын 176 000 сом деп баалап коюшкан. Купли-продаж жүргөн облустук соцфонд менен. Кийинчерээк район аралык сот жерди элге кайтаруу тууралуу чечим чыгарган. Бирок пансионатка мыйзамсыз ээлик кылары айтылып жаткан Бакыт Жусупов өзү билемдикке салып аймакка эс алуучу шарт түзүүнү улантып жатат дейт жергиликтүүлөр. 2007-жылдары Мез районунун сотунун чечими чыккан, ошол ызчуудан кийин прокуратуранын кайрылуусу менен Мез районунун соттун чечими айткан кокуй бул туура эмес болуп калыптыр. Бул туура эмес чечимди жокко чыгарып туруп, бул имущество менен айыл өкмөттүн карызын өндүрүүнү токтотулсун деген чечим турат бизде. Ошол токтотулсун деген Мез районунун чечимин облустук сот дагы подтверждение кылган чечим турат бизде. Ошондон кийин да бербей келет бул бала. Жыйынга чогулгандар менен айыл өкмөт башчысы Турусбек Калыков жолугуп, маселени чечүү аракетинен майнап чыкпай жатканын билдирди. Эми чынын айтканда бүгүнкү күндө 13 жылдын жүзү болду. Мына 2006-жылы баштаган. 2006, мына 2007-жылдардан бери эле соттошуп келатабыз да. Бүгүнкү күндө азыр маселе пансионаттын азыркы ээси менен болуп атат. Ал эми Бакыт Жусупов элдин дооматы чындыкка дал келбей турганын айтты. Эч качан андай эмес. Алдан эле бир киши эле уюштурган элди заблуждение кылып атат. Жөн эле азыр 3 киши, 3 айыл өкмөт жана айыл башчыларын чогултуп эле алар өздөрү чарышасып, через прокуратура берип атат.